Саламатсыздар, бардактуу телекөрүүчүлөр, 2019 жылды жыйынтыктап жатып, адам баласы илгери үмүт менен жашайт эмеспи. 2020 жыл дагы мынакей жаныбызда турат. Андыктан дал ошол жылдеги эле кандай болду экен деген ой менен биз бүгүнкү программаны уюштуруп жаткан кезибиз. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Биз ойлойбуз, сиздерге керектүү болгон маалыматтар дал ушул эфирде айтылат деп. Андыктан биз менен болууга чакырам. Кош келипсиздер биздин студиябызга Жанар мырза жана Чолпон айым. Сиздерди көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Чолпон айым нумеролог болсо, Жанар мырза астролог. Демек биз өзүбүздүн телекөрүүчүлөрүбүз деле алдын ала байкады болуш керек, кандай темада сүйлөшөрүбүз. Деги эле нумерология боюнча сүйлөшө турган болсок, бул өтө кызыктуу баягы илим деп айтсак болот. Сиз дал ушул илимди алектенип келатканыңызга көп убакыт болуп калды. Өзүңүз дагы психолог экенсиз. Деги эле 2020 жыл жалпы жонунан кандай болот, дал ошондой эсептерге көңүл бөлө турган болсок деген суроону бергим келип атат сизге. Саламатсыздарбы? Биринчиден айткым керек, нумерология илими бул мындай чоң эзотерикалык наука. Бул эми ар бир адам цикл менен жашайт. Өзүңөр билгендей 12 жылдык циклдар бар, мүчөлүү жаш деп коет. Ведический нумерология боюнча 9 жылдык циклдар бар. Ал эми мына 2020 жыл бул 4 деген саны менен келаткан жыл келатат да. Негизи 4 деген сан эмнени билдирет? Бул туруктуулукту билдирген, мындай стабильный, надежный деп айтсам болот да. Ушундай жакшы жылдардын бири келатат да буюрса. Мындай 2020 дегенди мындай карап туруп, мындай визуалдык жактан ушунчалык мындай кооз, сулуу, мындай жыл экендигинен кабар берет да. Баягы сандар окшошуп калса, мындай жакшылыкка деп мындай кээ бир сүйө бердүү адамдар мындай божомолдоп коюшат эмеспи? Бул 2020 деген номер дагы мындай кандайдыр бир жакшы нерсенин нышаны катары кабылдасак болобу, Чолпон айым? Ооба, туура айтып атасыз. 2 деген негизи нумерологияда, классический нумерологияда энергияны билдирет да. Бул жылы 2 болуп атат. Ошон үчүн мындай энергияны көп кетирбеген жылдардан болуш керек да. 2-ни 2-ге кошкондо негизи кошуш керек да. Кошкондо 4 болуп атат да. Ошо 4 деген сан мындай көп энергияны кетирбеген, мындай стабильный жылдардын бири болуш керек да. Эмне үчүн дегенде, биринчи жыл, 9 жылдык циклдын биринчи жылы, экинчи жылы эмне баштайсың? Жаңы жакшылыктарды, жаңылыктарды өзүң үйүңө, өзүң жеке өзүң жашооңо эмне жакшылык, жаңылык баштасаң, ошо 4-үнчү жылы стабильно ошонун үстүндө иштеш керек. Эчтекени өзгөртпөй, эчтекени менять этпей, эчтеке жаңылык киргизбей. Мисалы үчүн кээ бир адамдар бар да, өзүнүн тагдырын ушул нумерологияга карата баягы бурганга аракет кылат, багыттаганга аракет кылат. Кээ бир адамдар бар ушул нумерологко кайрылышып, мындай өзүнүн санын аныктап берүүгө, же болбосо кайсыл даталарда эмне кылса болот деген өңдүү мындай кеп кеңештерди сурап кайрылгандарды мен көп эле көрүп жүрөм да. Бул нерсенин канчалык деңгээлде чындыгы бар? Деги эле дал ушундай өтүнүчтөр менен кайрылгандар сизге көп болобу? Ооба, негизи көп эле адам кайрылат. Биринчиден, эң биринчи мен психосоматикасын санайм. Ар бир кишинин. Эмне үчүн дегенде, психолог катары кандай адам мага келди, эмне вопрос суроо менен келди, кандай характер бар, кандай киши экен, ошонун баарын изилдеп санап чыгам да, туулган күнү баарын, өзүнүн расчеттору бар. Анан кийин ошону кишини сен уже мындай внешне билип каласың да, кандай киши экен. Ошонун баарын санап чыккандан кийин уже башка расчеттор боюнча жардам кылганга аракет кыласың да. Например, ар бир кишинин өзүнүн цифралары бар. Например, 2020 жыл 4 деген цифра деп атам го. Бул жылдын цифрасы. Ар бир кишинин өзүнүн цифралары болот. Ал жеке мындай консультация санаганда 4-үнчү числодо төрөлгөндөр, 4 санын алдында төрөлгөндөр үчүн да ийгиликтүүрөөк жыл болот деп божомолдосок болобу? Сиздин сөзүңүздөн улам. Мисалы 4 апрелде төрөлгөндөр же 4 майда төрөлгөндөр, ар бир айдын 4-үндө деген. Негизи 4 деп айтып келсе, 4 деген классический нумерологияда ден соолукту билдирет да. Наоборот, 4 деген ошо ден соолугуңду жакшыраак кара деген жыл болот. Эсе 4 апрель деген болсо. Ушул жылы ден соолугуңду жакшы кара деген жылдардын бири болот. Но эчтекеден коркпош керек.
так как 4 деген это надежность, стабильность, өзүңдү карап эле эчтекеден коркпой спокойно жашай берсе болот. Эч кандай мындай страшный өзгөрүүлөр болбойт. Бир нерсени сизден сурагым келип атат да, мисалы үчүн дал ушундай нумерологко кайрылып, баягы өзү психологиялык жактан багыт алып алып, дал ушул нерсеге аябай ишенип алган адамдарды дагы абдан көп көрөбүз да, мындай фанат болуп алгандарчы. Мисалы үчүн сиз айткандай жанагындай бул күнү мен бул жака барбашым керек, же болбосо бул күнү мен бул жерге жолго чыкпашым керек эле, негизи мындай нумерологдордун айтуусу боюнча деп дал ушундай нерседен баш тарткан адамдар болот да. Аларга карата кандай ой пикир айта алат элеңиз? Негизи дагы деле айткым келет, без фанатизма. Жашоо турмуш өтө берет. Ар күн сайын санап, ар саатыңан бери санап жашаган туура эмес бул. Негизи прогноз 1 жылга жасаса болот. Ошо прогнозго карата мындай без фанатизма спокойно эле жашай бериш керек. Күндү, айды санап мен андайды не практикую. Өзүңүз психолог экенсиз да, мындай көбүлүү айтат го, мындай психологиялык жактан адамдар мындай бир нерсеге баягы дүйнөдө көп инсандар сага ишенбей калган күндө деле сен өзүңө ишен, бул сага жеңиш алып келет же ийгилик алып келет деп айтат да. Анан ушу нумерологдор ошо жолго чыкпа деп атса болбой, баягы өзүңө ишенип чыгып алсаң, бул нерсе деле баягы жолду болуп кетиши мүмкүн деген нерсени четке какпайт да, туурабы? Какпайт. Эмне үчүн дегенде ар бир киши туура айттыңыз, өзүнө эле ишениш керек. Өзүнүн ички дүйнөсүнө ишениш керек да. Өзүңдү угушуң керек, өзүңдү эле сурашың керек. Нумеролог мисалы эртең жолго чыкпа десе, өзүңүз бутуңуз тартып турса, мен ойлойм өзүңүз эле ойлошуңуз керек, угушуңуз керек да. Рахмат сизге Чулпан эже, биз дагы кызыктуу мындай сүйлөшчү сиз менен аябай көп нерселер бар экендигин түшүнүп атам. Биз кайтып келебиз деген ойдомун. Биздин катарыбызда дагы бир астролог мырза, Жанар мырза болуп турат. 2020-жыл бул чычкан жылы экен, боз чычкандын жылы, тагыраак айткандачы. Кандай прогноздор болуп атат, кандай божомолдор болуп атат? Эмнелерди айтып бере алат элеңиз? Мындай көңүл кубандыра турган нерселерден баштаңызчы. Көңүл кубандыра турган эми өзүңүздөр билесиздер, жыл сүрүү негизи восточный гороскоптор деп коет, восточный гороскоп или китайский гороскоп деп. Бул негизи статистическая астрология или историческая астрология деп коет. Илгертен жашап келген императорлордун, хандардын жашоолору кайсы жылы кандай болгон, ошолорго карап мамлекет, государство ошого карап түзүлгөн нерсе да. Ошон үчүн жыл сүрүү боюнча чычкан жылы момундай жашоо болот. Мисалы доңуз жылы момундай жыл, жылан жылы момундай жашоо болот деген бул негизи туура эмес. Бул статистикалык, исторический астрология ошого таянып гана жазылган. А чыныгы биз мамлекеттин, государствонун тагдыры эмнени күтүп турат, кайсы жылы аны билиш үчүн биз бул западный астрология деп коет. Западный астрология деген деле негизи туура эмес. Буну негизи Аравиядан өнүгүп келген бул. 5000 жыл, 10.000 жылдан бери өнүгүп келет атпайбы? Экинчи бир бөлүгү Египетте өнүккөн. Бул чыныгы астрономияга таянып, астрономияга планеталардын жүрүшүнө, жылдыздардын жайгашуусуна карап түзүлөт. Ошого карап туруп, кайсы жылды ар бир жылга мүнөздөмө берсек, ар бир инсанга, адамдарга, ар бир мамлекетке мүнөздөмө берсек, ошол боюнча түзүлгөн прогноздор негизи туура болуп эсептелет да. Мисалы, быйылкы жылга ала турган болсок, быйыл Уран планетасынын таасири өтө чоң. Уран планетасынын таасири чоң болгондуктан биз адамдар өзүбүз максималдуу бир ийгиликтерди алып калыш үчүн, чоң ийгиликтерди, утуштарды алыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Уран планетасы биз өзүбүз бардык эле адамдар билебиз да, Жер планетасы батыштан чыгышты көздөп айланат. Уран планетасы менен Венера планетасы тескерисинче. Чыгыштан батышты көздөп айланат да, ушундай. Уран планета, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун 4 гигант планета болсо, ошонун ичинен чоңдугу боюнча Уран 3-чү орунда элейт. Ошон үчүн гиганттыгына карабай, биздики 1 суткабыз 24 саат болуп атпайбы, бир күнүбүз. 1 суткабыз 24 саат болсо, Уран планетасы болгону 17 саат. 17 саатта эле бат-бат айлана берет. Күн менен түн алмашып турат да, 17 саатта. Окумуштуулардын, окумуштуу астрономдор таң калат да, ошончолук чоң көлөм менен 17 саатта бат айлангандан чачырап кетпейби бул центробежная сила. Борулдун четтечү күч катуу таасир берип деп таң калышат да, чачырап кетпесе экен деп пилеп турушат да, тамашалап күлүшүпчү. Ошондуктан Уран планетасы бул күтүүсүздүктүн, ар кандай күтүүсүз окуялардын планетасы болгондуктан
электроэнергетиканы, авиацияны, электрониканын планетасы болгондуктан быйылкы жылы биз өзүбүздү кандай алып жүрүшүбүз керек? Биз дагы өзүбүздү күтүүсүз алып жүрүшүбүз керек. Күтүүсүз дегенде кандай? Мисалы, бир чечимдерди күтүүсүз жерден кабыл алыш керек. Күтүүсүз жерден бир сунуштар түшүп калса, ойлонуп отурбай, мурда 1 ай, 1,5 ай, мисалы, башка жылдары решение, чечим кабыл алып жүрсөк, бул жылдары аябай, бул жылы 2020 аябай бат кабыл алышыбыз керек да. Мисалы үчүн психология боюнча жана планирующий, анан спонтанный деп бөлүнөт го. Анан ошо планирующийдин баары спонтанный болуп кетиши керек турбайбы? Ооба, бат кабыл алыш керек. Анан баягы психологиялык тил менен, термин менен айтканда 4 темперамент бар да, билесиздер. Ошонун ичинен биз 2 темпераменттеги адамдардай болушубуз керек. Мисалы, флегматик, меланхоликтер, булар жай ойлонот, өзүңүздөр билесиздер. Айрыкча флегматик өтө жай. Жете өлчөп биргесип, өтө эле мындай эзилип, жай жүргөн адамдар да. Флегматик, меланхолик болсок, быйылкы жылы адамдар көп утуруп коебуз. Эгер сангвиник, холерик болсок, сангвинер ачык шайыр мүнөт адамдар, холериктер ачуусу бат мурдун учунда баягы ачуусу дегендей. Ошондой адамдар, бирок чечимди бул холериктер дагы, ачуусу тез келсе дагы, сангвиник шайыр адамдар дагы тез кабыл алат да чечимдерди. Биз сангвиник и холерик болуш керек быйылкы. Ошондо көп утуштарды алып калабыз. Дайым шайыршаңдуу, шайыршатман, анан мындай чечимдерди тез кабыл алып, быйылкы жылы тез кабыл алып. позитивдүү ой менен жүрүш керек турбайбы адамдар, ошондой болгонго аракет кылыш керек экен. Чечимдерди бат-бат тез Сиз жана айткып калбадыңызбы, дал ошол мисалы чычкан жылы кандайдыр бир статистикалык же болбосо тарыхый бир прогноздордун негизинде мындай буга чейин канча кылым басып өткөн мындай жердин тарыхына таянып туруп кандайдыр бир чечимдерди мындай жыл болот деп божомолдорду айтып келет дедиңизби? Деги эле ошол чычкан жылы эмне менен кандай жыл болушу мүмкүн деп мындай божомолдосок болот да? Мен сизге ошону да айткым келет дагы бир жолу. Чычкан жылы деп туруп, же болбосо коен жылы, ит жылы момундай болот деп айта коюш кыйын да. Бул историяга, тарыхка гана таянып түзүлүп койгондо элге кызыктуу болсун үчүн илгери. Мындай бир сөз менен айтуу оор болуп атат деп айттыңыз да, сиз кандай жыл болорунчу. Бирок бизде баягы астра төлгө боюнча жылдыз төлгөлөрчү мындай ошо жыл жаңыраарда кайсыл массалык маалымат каражаттары болбосун, кайсыл инсандар үчүн, кайсыл жылдыз алдында төрөлгөн инсандар үчүн мындай жолдуу болушу мүмкүн деген сыяктуу мындай алдын ала прогноздорду берет да. Биз мындай сиз мындай көзгө урунуп айтчу бир учурлар барбы? Кимдер үчүн жолдуу жыл болот? Учурлар бар. Биз быйыл эң көзгө басар, эң жакшы гана боло турган нерсе бул ийгиликтин, ар кандай чоң байлыктын, чоң акчалардын планетасы болгон Юпитер планетасы циклы 12 жылда бир айланат, күндүн айланасында. Козерог жылдыздыгына быйыл 3 декабрда өттү. Эмдиги жылы 2020 жылы 18 декабрга чейин ошо Козерог жылдыздыгын толук басып өтүп, андан ары Суугуяр жылдыздыгына өтүп кетет да. Негизинен текешерлер үчүн Козерог жылдыздыгында астында төрөлгөндөр үчүн аябай ийгиликтүү жыл. Бирок ошондо бир эле Козерогторго кайсы бир 4-5 жылдызга жакшы, калгандарына начар деп айтуу бул туура эмес. Асманда мисалы 2 планета жакшы нерсе түзүп турса жакшы болчу, или 4 планета өз ара жакшы или жаман түзүп турса, ошонун бардыгы жер планетасындагы жыл ар бир адамды бөлбөйт. Буларда планеталарда адамдарга окшоп трайбализм, жер тууганчылыкка карап бөлбөйт. Баягы юридический эмблема Фемида көзү тоңулуп турган аялга окшоп туруп эле бардыгын тегиз алып кетет да, бар карабайт. Мисалы 2 начар нерсе түзүлсө, 2 планетанын ортосунда, ошол жаман нерсе бардык адамда 12 жыл белги бирдей тиет. Мисалы согуш болгон жылдарды караңыз. Элдин бардыгы кыйналат. Бирок ар кимиси ар тараптан 12 жылдыз белги өзүнүн каналы связи деп коет, ошого байланыштуу. Бири мисалы ден соолук жактан страдать этет, бирөө жакындары окко учуп өлөт дегендей, бирөөсү ачка калып качка болот дегендей, бирөөсү чет жакка качып баратып ушундай ошол убакта бир мындай проблемаларды көрүшү мүмкүн да. Ошон үчүн жакшы нерсе түзүлсө дагы бардык 12 жылдыз белги бирдей берет, но турмуштун 12 сферасынан көрөт адамдар, жылдыз белгисине жараша. Жаман нерсе болсо дагы 12 жылдыз белги боюнча өзүнүн ошо жаман сфералар бөлүнөт да адамдарга. Ошондой негиздесе болот. Анан быйылкы жылы адамдардын бардыгын айтып койсок болот жылдыз белгилерге. Үлгүрүп жакшы иштеп калуу керек жылдын биринчи жарымында гана. Январдан баштап июнга чейин. Ага чейин планеталардын өз ара жайгашуусу жакшы. Андан кийин Марс планетасы 10
сентябрдан баштап кетенчиктөө кыймылын өтөт. Өзүңүздөр билесиздер, планеталар кетип атып эле кайсы бир жерге жеткенде токтойт, стационар жасайт да орунда айланып турат дагы белгилүү бир убакыттан кетенчиктөө кыймылын жасап баштайт да, ретроградный движение дейт. Андан кийин барып кайра токтойт, белгилүү деңгээлге жеткенден кийин. Ал жерде стационар 2-3 күн жай жүргөн планеталар бир ай айланып турат дагы стационарда туруп, кайра алдыга көздөйт. Ошол планетасы, Марс планетасы, тем более өзүнүн баягы обитель деп коет, ар бир жылдыз белгилердин өзүнүн күчүнө кирген, өзүнүн күчүн жоготкон жылдыз белгилери бар да. Марс планетасы Овен жылдыз тобунда, кой жылдыз белгисине киргенде аябай күчүнө кирет да. Ошон үчүн бул кетенчиктөө кыймыл 10 сентябрда башталган менен бул июлдун 15-20 ушул жак бөлүндө эле Овен жылдыз тобуна кирет. Ушундан баштап адамдар абайлашыбыз керек. Эми өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр, бүт эле дүйнөлүк масштабтагы астрология Европада, Россияда берип атышат. Ушул убактарда абайлагыла, ушул убактарда жакшы пайдаланып калгыла. Биздин инсандарыбыз, Кыргызстандын жарандары жылдын 1,5 ийгиликтүү пайдаланып калыш керек. Уктап калбай, бүтүрөм деген основной иштерин топтой турган запас акчаларын топтоп алып, экинчи жыл акчадан бардык эле жылдыз белгилер акчадан да кыйналган. Кээ бири дем соолук боюнча, баягы айткандай, кээ бири дагы бир башка нерсе боюнча ар тармактан кыйынчылыктар башталат да. Марс агрессивдүүлүктүн планетасы болгондуктан ошо 10 сентябрдан кетенчиктөө кыймылын өтөт. Обычно ар бир жылдыз белгини 7 жумада бир басып өтсө, бул кетенчиктөө кыймыл стационар жасап туруп отуруп, агрессивдүү жылдыз топ болгон Овен жылдыз тобун, ошо кой жылдыз тобун 7 айда басып өтөт быйылкы жыл. Аябай жай. Ошондуктан күз айларында айрыкча биз агрессивдүүлүктөн абайлашыбыз керек, менменсинүүдөн этият болуш керек. Эмне үчүн дегенде Марс менен Юпитердин ортолугунан начар түзүлүп атат. Юпитер Козерогдо жайгашып турат азыркы учурда. Ал жерде и Сатурн жайгашып турат өзүнүн обителинде, и Плутон планетасы. Плутон дагы агрессивдүүлүктүн планетасы. Ошол себептүү күз айларында биз өтө баягыдай геройствовать этип, бир нерсеге ала коюш керек болсо, мисалы бийик, кооптуу жерде чыга калып, өзүбүздү көрсөтө коюп, физикалык жактан дагы кооптуу нерселерди жасабашыбыз керек. Машина айдоодо, унаа башкарууда, жолдо жүрүүдө абайлаш керек. Ошол нерселерден абайлаш керек да. Сиз азыр айтып берип атсаңыз, мындай планеталарды өзүңүздүн колуңуз менен кармап, көзүңүз менен көргөндөй бир ушундай бир сүрөттөп, мындай образ түрдө айтып бердиңиз да. Ошондон улам сизден сурагым келип атат да. Кээ бир учурда ушундай астротөлгөлөр реалдуу жашоодо кездешпей калган учурлар болобу? Кездешпей калган учур болот, качан? Астролог адашканда гана болот. А так адашуу болбойт. Бул илим экен, өзүмө мен ишенип айтып атпайм, туурабы? Сиз канча убакыттан бери дал ушул илим менен алектенип келесиз? Мен канча бир 31 жыл болуп калды, 87-жылы ушу армиядан келгенден бери эле өзүм физика математика факультетти бүттүм. Астролог болуш үчүн мындай өзгөчө дагы мындай талант керекпи, Жанар? Талант дагы керек, кызыгуу дагы керек. Анан мен өзүнүн ушу кесиптештерге, физиктерге, айрыкча математиктерге эмес, физиктерге айткым келет. Любой эле физиктер баягы чыгыш восточный единоборствого даяр гимнасттар даяр го, шпагатка отурат, баардык даяр да, булар гимнасттар да. Ошого даяр болгондой бул астрологияны алып кетиш үчүн орточо билим эмес, начар физик эмес, орточо билимде өтө күчтүү физиктер болсо, буларга аябай даяр да фундамент. Неме астрофизиканы билет, астрономиялык, физикалык формулалар, ошол эсептөөлөрдүн негизинде булар оңой эле алып кетсе болот да. Любой эле билими күчтүү физик алып кетсе болот. Сиз мындай реалдуу өзүңүздүн жеке жашооңузда дал ушул билимиңизди колдоносузбу? Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, ошол мисалы 1,5 жылдыгында адамдар акча менен көбүрөөк камсыздуу болуп алсын, экинчи жарымында басаңдоо башталат, кандайдыр бир кем карчылар пайда болушу мүмкүн деп атпайсызбы? Ушундай нерселерди үй бүлөңүздө, өзүңүздүн үй бүлө мүчөлөрүңүзгө айтып берип, мындай айтып сунуштаган учурларыңыз болобу? Болот. Анын үстүнө биз мусулман калкыбыз да. Мусулман, мен деле мусулман, мен деле Кудайдан корком да. Бирок мындай дин өкүлдөрү сиздерге каршы чыгып, жок, каршы чыгып, эми баягы күчтүү муфтилер булар бузбайт негизи, астрологияга ишенбей эле. Анан баягы радиого уксаң шайтан, телевизор көрсөң шайтан, буларды колдонбо. Капырдын чыгарган нерсесин колдонбо.
мисалы капурдун чыгарган колдонбосо анда машинага түшпөсүн, капурдун чыгарган нерсесин самолетуна түшкөндө ажыга арабияга учуп барбасын анда. Эми ошентип баягы 5 жылдык билими менен бүтүп алып, мечитте эптеп жан багып жүргөн чаламолдо дин бузар 5 жылдык билими бар мындай диний кызматкерлер ошолор айтышат да, ширк бул, бул деп. Ширкте отуруп немени билесиздер да, италиялык астроном Джордано Бруно жер шар формасында десе баары шылдыңдап крышасы кетип калыптыр. Жер шар формасында, жер жалпак формада 3 кит суунун үстүндө көтөрүп турат деп, алып барып өрттөп жиберишкен, өзүңүздөр билесиздер да. Ошон үчүн алар тараптан бардык эмес, мисалы муфти, баягы эмне деп коет, бул алымдар, күчтүүлөр бар го, атайын 3 жыл, 4 жыл, Билимдүү инсандар. 5 жыл күчтүү диний кызматкерлер, алар каршы чыккан жери жок. Алар туура эле деп айтып жүргөндөрү бар да. Түшүнүктөрү бар болсо, например, нумерология боюнча деле мага жазышат да, динге каршы туура эмес, Кудайдан коркпойсузбу деп жазгандар да болот да. Бирок ал түшүнүгү жок адамдар ушуну. Эмне үчүн астрологияда, нумерологияда бул наука, причем очень древняя наука да, канча кылым болду. Аны түшүндүрүп баарына жеткире албай атабыз. Чолпон айым, сизден сурагым келип атат да, мисалы үчүн сиз баягы реалдуу турмушуңузда, жашооңузда өзүңүз баягы сиз баягы инсандар кайрылып, тагдырын эсептетип, же болбосо кайсыл датада эмне кылсам болот деген сыяктуу мындай божомолдорду жасап алдын ала билгенге адамдардын баары эле кызыктар болот экенбиз да. Ушул нерселерди сиз өзүңүздүн реалдуу турмушуңузда колдоносузбу? Өзүңүз Мен негизи ай сайын дагы деле айткым келет, мында ай сайын санаба мен жылга 1 жылдык, 2 жылдык прогноздорду жасап өзүмдүн үй бүлөмө жолдошума да, кыздарыма да, финансы жактан, жеке турмуш жактан санап, албетте колдономун. Колдонгондо дагы туура чыгат. Биринчи өзүмдүн үй бүлөмөн опыт кетирип туруп, анан кийин башка элге санап баштадым да. Өзүм уже түшүнүп, баарын туура жолдо жүргөнүн билгенден кийин. Мындай нумерологияга ишенип, мындай сизге кызыгып, сиздин илимиңизге кызыгып, сиздин кызматыңызга кызыккандар көппү? Көп эле кайрылышабы? Кесибим боюнча психолог. Психолог. Азыр мына магистратурада окуп атам да, продолжай обучение дегенде. Эмне үчүн мага бул кесип аябай кызыктуу болуп атат. Эми адамга көбүрөөк жардам берем деп китеп окуйсуң, семинарларга барасың, интернет баракчаны карап окуйсуң. Именно психология боюнча нумерология аябай жардамы көп экен. Например, мага бир адам кайрылып атат проблемасы менен. Ошо адам келгенче мен ушу туулган күнүм боюнча баарын санап изилдеп чыгам. Расчеттору көп. Ошо расчеттордун баарын кылганда мен уже ал кишини көрбөй туруп, мен уже билем характери кандай күчтүү, мындай слабый жерлерин билем уже, кандай мындай таланттары бар. Негизи эмне үчүн жалкоолуктанбы, же эмнеден финансы келбей атат. В общем, көп суроолорду ал кишини билбей туруп эле консультацияга чейин санап билип коем да. Анан ошону именно психология боюнча консультацияда ошонун баарын айтып бергенде киши өзү эле өзүнө тактап, выводдарды жасап, аракет кылам деп кетет да, действительно жардам кылып. Ушундай, ушу именно психология боюнча мен нумерология келдим да. Нумеролог болуш үчүн сөзсүз түрдө математиканы жакшы өздөштүрүш керекпи? Мен мындай ойлойм, математикадан дагы психолог болуш керек. Больше психолог болуш керек. Например, астрологияда физик, математик болсо, нумерология боюнча обязательно психолог болуш керек. Психолог болуш керек. Мындай болобу, кээ бир учурда мисалы мындай маалыматтар жаңылыш эсептелинип калган учурлар болобу? Болбойт. Эмне үчүн дегенде математика царица наук. Точно цифраларды берсе, точно санап чыксаң, не ошибаешься. Мисалы, Кыргыз элинде ушул 7 деген санды 7-нин бири Кыдыр деп мындай ыйык сан катары пайдаланып келилгени, бул биздин жана ушу нумерологиянын жомокторубузда колдонулганы, сандардын кандайдыр бир сыйкырдуу касиети бар экендигинен кабар берип тургандай мындай сезим калтырат да. Ошондон улам сиздердин сурагым келет. Мисалы, башка өлкөлөрдө 13 деген сандан абдан коркушат. 13 өзгөчө жума күнгө туш болуп калса дагы абдан корккон учурлар болот да. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Мен айтып кетейин, 7 деген сан негизи классический нумерология боюнча действительно мындай ангелы, хранители деген сан да. Ошону билдирет. 2-7 психоматрицаны санап келгенде 2-7 болсо, бул адам аябай везунчик, баловень судьбы деген кодировкага түшөт. Бул адамдарга действительно жашоо турмушунда кандай кыйынчылык болсо дагы чыгып кете турган, мындай без последствий чыга турган
турган жакшы эмелер болот да, мындай көп кыйналбай. Жетилер жок адамдар, жана орусча айтканда эти люди сами себя сделали деген адамдар да, мындай ангелдери жок, удачливость жок, ушундай адамдар. Бирок өзүнүн күндүгүн өзү кесип, өзү ийгиликке жеткен адамдар. Ийгиликтерге жетсе. 13 деген санчы? 13 деген сан психология боюнча восприятие человека деп коет. Негизи мен үчүн 13 мое любимое число, счастливое число. Канчалык киши коркунучтуу, мындай маалымат алып, негативдүү ойлорду жүгүртөт. Ой, бүгүн 13, ой, бүгүн пятница деп корксо, ошонун баарын өзүнө чакырып алат өз башына. Негизи 13, да. Негизи нумерологияда 13 это число перемен и измен дейт. Каяка адам өзүн менять этет, перемена кылат, ал только адам чечет да. Мисалы үчүн Японияда 13 деген мисалы квартиранын саны болсо, дал ошол 13 болуп келе жатып, анан 12ден эле 14кө өтүп кеткен учурлары болот да, менимчечи. Ал японский нумерологияны билбейт экен, но негизи 13 деген квартираны мындай позитивдүү ойлосок, 1 плюс 3 4 болот да, ошо 4 саны менен эле жашай берсе болот да анда. Жакшы экен. Мисалы үчүн 3-6 болгондочу баягы чочулаган учурлар мындай элде абдан көп да. 3-6 бул это магическая сила деп коет. Дагы деле канчалык адам ошо коркот ушу 3 цифрадан, 3-6дан. 3-6 менен адамдар мындай наоборот күчтүү адамдар болот да. Үнү даже күчтүү болот. Сила голоса, мощь деген болот да ошо адамдарда. Анан бир взгляды менен эле проблемаларды чече турган адамдар болот. Күчтүү адамдар. Аябай күчтүү адамдар болот. Демек андай адамдар баягы адам тагдыр тандабайт дейт эмеспи? Мисалы үчүн кайсыл датада төрөлүп атканыбызды биз деле мындай тандабайбыз да, туурабы? Анан кайсыл жылы төрөлүп атканыбызды деле, анан кээ бир учурда дал ушундай даталарга төп келип калса, сиз айткандай жана кабылдоого жараша өзүбүз мындай алдын ала божомолдоп, ошол керектүү эмоцияларды, керектүү сезимдерди өзүбүз деле восприятие аркылуу чакырып алсак болот турбайбы? Ооба. Албетте, дагы деле адам коркуп атып эле өзүнүн жашоо турмушуна блокторду кое берет да. Эч кандай ясновидящий, эч кандай кемпирлер жардам бербейт. Ал блокту өзүң койдуң, өзүң чечишиң керек. Ошон үчүн жана айткандай, помоги себе сам, өзүңө өзүң жардам бер. Негативдүү эмоциялардын баарын жоготуш керек, жакшы позитивдүү ойлонуш керек, жакшы максаттарды коюш керек, талпынып өзүңө жардам беришиң керек. Мисалы үчүн Жанар мырза, сиз айтсаңыз, бул 2020-жылы мүчөл жашы туш келип калган инсандар бар да, кээ бирөө 12 жашка толуп, кээ бирөө 24-кө, 36-га, дал ушинтип мындай 48-ге деген сыяктуу улана берет да. Дал ушул мүчөл жашы төп келип калган инсандар үчүн кандай жыл, жана биз ошого ишенгенибиз мындай туура элеби? Туура эле чыгабы астрология боюнча? Бул баягы мурда эле айтып келгендей, адамдын туулгандагы натальный планета деп коет, наталдык планеталардан зависит этет да. Мисалы, мүчөл жылы ушундай кооптуу жылда баары корко берет го бизде. 2 күн 3 күн кызыл алып кийип туруп 2-3 күндөн бирөөгө берип кой десек. Бунун кооптуу жагы кандай адамдарга кооптуу болот? Кооптоно берүүнүн баардыгы эле мүчөл жылы, мисалы быйылкы жыл, чычкан жыл биз үчүн кооптуу корко берүүнүн кереги жок. Кайсы бир чычкандар үчүн быйылкы чычкан жыл аябай жакшы жыл, кайсы бир чычкандар үчүн өтө кооптуу жыл. Эмне үчүн? Мисалы, туулгандагы жекече планеталар, тез жүргөн планеталар, Меркурий, Солнце, Луна, Венера, ушул Марс, 5 планета. Ушу жекече планеталар болуп эсептелет. Ушулар начар жайгашууда болсо, бул ар бир 12 жылда Юпитер айланып атпайбы? Юпитер ар бир 12 жылда тегермендин бир түйүнү келип туруп, ар бир айланып келгенде 3, 4, 5, 15 секундта бир айланып дук деп туруп атпайбы? Резонанс берипчи, кулакка угулуп турат. Ошондой резонанс берип турат ар бир 12 жылда. Ушул нерсе бар эле, жаман нерсе ушу адамда деп туруп ошону сыноо иретинде тийип өтөт да. Ар бир мисалы 48, 36, 48, 60, 72 жаштачы мүчөл жылдары. Ошон үчүн кимикинде начар жайгашуулар болсо, мисалы ден соолук жагынан, авария жагынан, өмүр үчүн, өзүнүн өмүрү үчүн кооптуулук болупса, алар үчүн действительно кооптуу нерсе бар. Кошумча резонанс берет Юпитер планетасы. А кимде бир кооптуу нерселер болбосо, мисалы быйылкы чычкан жылдарды же башка жылдарды алсак, наоборот, бүт жакшы нерселер да, натальный планеталар эң жакшы болсо туулганда. Наоборот, ар бир мүчөл жылы
Юпитерге резонанс берип, ошол жылы аябай удачный жылдар болот. Ошон үчүн аны караш керек. Карап туруп гана айтыш керек. Бул үчүн кооптуу, бул үчүн кооптуу эмес деп. Мисалы үчүн жанагы астра төлгөнү жасап атканда силер ар бири үчүн индивидуалдуу жасабайсыңар, эгиздер деп жалпы эгиздерди айтып Жалпы, коесуздар. ошон үчүн мен сизге Жеке, сиз жакшы суроо бердиңиз, айткым келет. Биз мына гороскопторду түзүп атпайбызбы, недельный, месячный, бир айга. Ошону элдер айтат, мисалы 50-60-70% эле чыгат, меники тег эле бир 80-90 чыкпайт, жакшы. Элдер ушундай жакшы чыгат деп айтат. Ал жерде 20% чыкса болот, ал жерде күндүн гана таасири алынат, бүттү. 20% чыкса сүйүнсөк болот, ашып барса 30%. Мисалы үчүн адамдардын жанагы психологиялык жактан же болбосо ушул астрологиялык жактан бири-бирине төп келүүсү деп айтат го. Мисалы үчүн никеде, мисалы үчүн бири-бирине төп келүүсү, кайсыл бир жылдыз төлгө менен кайсыл бир жылдыз төлгө төп келет. Мамиле курууда бул менен бул экөө бири-бирин толуктап турат, шайкеш келет. Мисалы үчүн балыктар мындай болсо, анын баягы психологиялык абалы мындай, бири-бирине төп келет деген сыяктуу мындай божомолду айтышат да. Ушунун чындыгы барбы? Анын чындыгы бар, аябай. Эгер жекече өздөрүнүн гана синастрический астрология жактан караса, ал билинет сразу. Туулган жылы, дата рождения эле эмес, туулган сааттарын эске алып туруп анан чыгарыш керек. Анан жөн эле бөйөн жылдызы менен чаян жылдыз жакшы или жаман жашайт деп айткан, бул өтө чоң катачылык. Бунда опять же күндүн гана таасири эске алынып калат да, болду. Синастрический астрология как раз что сиз айткан төп келүүчүлүктү, жубайлардын же болбосо деловой партнерлордун бири-бирине төп келүүчүлүгүн аныктоочу астрологиянын атайын бөлүгү, разделы. Ошол синастрический астрология деп аталат. Сиз айтып атпайсызбы, күндү гана эсепке алынып калат да, мындай? Жок, эми азыр мына кайсы жылдыз менен кайсы жылдыз менен балык жылдыз менен суу кыяр жылдыз мындай жашайт деп айтып коюп атышпайбы? Бул жалпы гана үстүртөн болуп калып атпайбы? Ошону деп жашайт деп койсо, ошо жакшы жашайт дегендер деле урушуп ажырашып кетип атпайбы? Анан жаман жашайт дегендер деле жакшы жашап кетип атпайбы? Зато башка өздөрүнүн синастрический астрология боюнча жекече туулган сааттарын алып туруп түзгөндө зато жакшы болуп атпайбы? Ошон үчүн жаман деген знактар жакшы эле жашап кетип атпайбы бири-бирине? Жекече астрология боюнча да бар да. Совместимость пар деген ушундай расчеттор бар да. Вот мен канча санап келатам, 95% точно чыгат. Бирок мына психоматрица менен деле эки партнерду санап туруп эле подходящий, неподходящий пара уже сразу билинет, көрүнөт да. Уже именно психоматрица. Мисалы, неподходящий, мисалы, бири-бирине төп келбеген жарларды мындай, ошо нумерологиянын сандын эсептин жардамы менен бирдикте мындай төп келтирип коюуга мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Мүмкүн эмес. Опять-таки өзүңө өзүң жардам бер. Үй бүлөң керекпи? Ажырашкың келбейби? Үй бүлөң сактап калгың келеби? Ошо бириси обязательно баш ийип же экөө келишип, топтошуп сүйлөшүш керек да. Андай да болот. Даже психоматрицалар келишпей атса дагы эки жак үй бүлөсүн сактап калганга аракет кылыш керек. Рахмат сиздерге, экөөңүздөргө тең чоң рахматыбызды айталы, ыраазычылык билдирели. Деги эле ойлонуп көрө турган болсок, адам баласы деги эле дал ушул жыл жаңыраарынын алдында өткөн жылга отчет берип, кандай ийгиликтерге жеттим, мен үчүн кандай жыл болду деп мындай жылды жыйынтыктаса, жыл башталар алдында кандай күндөр менен коштолот болду экен деп мындай адам өзүнө абай салып, мындай байкоо жүргүзүп, ошол жакшы нерседен үмүт кылат экен да. Ошол себептен мен биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө айткыбыз келет, баардык нерсе сиздин колдо экен. Жылдыздар же болбосо төлгөчүлөр же башкалар эмне дебесин, эң негизгиси сиз ийгиликке ишенсеңиз, демек ал нерсе сизде болот деген терең ишенич менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктагым келет. Бул ачыгын айтканда ток-шоу болду. Бизге бүгүн нумеролог жана астролог келип атайын өзүнүн кеп кеңешин берип өттү. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.